келбейді. Мурас Юнайтедтің чабуылы екінші қаттан киргизип берүү жана баш менен сокку. Дарбазага түз болгон жок. Мирзалимулов. Байсан Бөкөнов топты алдыргандан кийин Мурас Юнайтедтин кезектеги чабуылы жана дарбазачы менен 1-1 сокку жолдош керек. Топту кууп жете албай калды. Кирилл. Чыгарып берүү. Дарбазачы кайтарды. Пенальти. Тұрды. Жана пенальтиден соққыны аткарган 8-ші номердагы Кирилл Сидоренко. Касыныш кыргынан кийин акырын гана барып. Жана Максат Алыгулов чабуулда барууда. Алыгулов киргизип берүү. Бул соққыны жолдого кечигишүүдө. Сидоренко. Мен сіздерге албетте қалыстар тобын тезінен таныштырып өтөйүн. Зайнидин Алимов бул ышкырыкты жаңырт Кыргыз алтын элбирсти жеңсе. Мыкты пас жана Соловьев дарбазачы менен 1-1 пенальти барбы? Алып келбейт. Аныктык. Дагы сары мыкты топ өттү. Бекзат Кенжебеков эки атандашынын арасында жана сокку жолдоду. Акмал Рахим. Акробатикалык кыймылдар. Жардам берген жок. Максат Алыгулов чабуулга чыгып барууда жана сокку гол! Эмес. Окен улантуу мүмкүн. Бектур Көчкөнбаев чыгарып берүү. Кайра Акималиев. Жана ошентип Мурас Юнайтед турнирдик жадыбалда бир тепкич алдыга көтөрүлүүдө. Жана Мурас Юнайтед бүгүн күйөрмандарын өз үйүндө сүйүндүрүп олтурат. Ошмо ал жер Жалал Абад